үйдө 5-ci кабатында жашайм. Бул өзү мындай, бул бала менен биздин жашоочулар жолукканда мындай деп атат да. Бул жерде долбоор жок, эч нерсе жок. Биз дагы эмне курушубузду билбейбиз. Имарат стилдин жетекчиси Чырмашев Мамашарип айтып атат. Мен эмне курулушту мен билбейм деп күлүп, шылдыңдагандай сүйлөп атат да. Бирок бул билген. Себеби бул 22 октябрь күнү мэрияга кат менен кайрылат. Ушул жерге мына мансарды менен 14 кабаттуу жер төлөөсүдө автопаркы бар, мен имарат курам деп. Бул деген оюнчук эмес да, турабы? Целый мэрияга ушул кат менен кайрылып атат дагы. Ошодон уруксат, мына 13 пункттан турган булар уруксат бериш керек экен. Ушулар талаптарды аткарса анан уруксат берилет экен. Ал ушундай кат менен кайрылганда ойноп кайрылган жок. Ал бизди туура кабыл албай, шылдыңдап айтып атат. Эч кандай долбоор жок, эч нерсе жок, биз жөн эле кайрылдык. Суроо бул жакта болуп атат. Булар алдын ала сүйлөшүп, айткан, барган, бул талапты аткарган, бирок азыр бизде ушундай коопсуздук эрежелери сакталбайт. Андан кийин биздин 5 кабат, биздин үй бул совет мезгилинде салынган ири панелдүү бетон үй да. Азыр билесиңер, жылуулук эч кандай жок. Жылуулук бизде кышында, бул биздин бетон үйлөр жайында ысык болот, кышында суук болот. Биз отопление бар болгон менен, отопление жөн эле мынандай дуалды жылытуу үчүн эле. Биз үйдө кышында жаш балдарыбыз менен 2-3 кабат кийинип, обязательно электрообогреватель коюп, отоплениядан сырткары жашайбыз. Ошол күн тийсе, и то 5-ci кабатка эле күн тийет да. Күндүн нуру менен эле жылынып жашайбыз да. Эгер ал күн жок болсо, биздин үйлөрүбүз көктөп кетет. Ал бетон үй эч кандай неметпейт. Ушундай көйгөй да, элдин көйгөйү. Анан кийин дагы алдын ала сүйлөшүп, анан бул туура эмес кадамдарга барып атат. Анан адамдарда өзү деген архитектуралык кооздук болуш керек, эстетикалык сулуулук болуш керек. Ал жерде Ак Буранын жээги, бүт мындай тегиз бир кабаттуу жеке үйлөр. Анан кичине секичеде биздин 5 кабаттуу үйүбүз. Бул биздин алдындагы жерди жар кылып теңдейт экен. Ошол неме? Имарат строй тегиздейт экен. Ал тегиздегенде биздин үй сейсмикалык активдүү болгон жерде кандай эч кандай кепилдик бере албайт. Туруп беришинечи. Ал жерди тегиздеп, анан кийин котлован казып курат. Анан кийин өтө мындай туура эмес кадамдарга барып атышат да, элди менен келишпей туруп, 14 кабат деген бул деген акылга сыйбаган нерсе болуп атат. СТЖ айтып коюңуз, коррупцияны деле айтып коюңуз, ничего страшного боло берет. СТЖ болгон десе да. Мен ушул үйдүн 40-чы квартирасынын жашоочусумун. Бул үй 83-жылы салынган. Өткөндө ушул журналисттер келип, архитектура мэриядан келип, баары тартып сүйлөшүп кетти. Бирок баягы жердин эгеси жаш жигит ушунчалык нахал жигит экен. Мен суроо бердим. Балам дедим, мен неберемен тең экенсиң дедим. Сендей маалда биз үй салыш эмес, үстүбүзгө бир көйнөк алып кийишибизге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Бирок майли дедим, таапсың, пешене тербүү башка кандай. Бирок мен дедим, эл айтып атат дедим. Себеби бул жер ровный эмес. Бийиктик жери бар, анан ылдый сайдан жери. Каерине саласың балам? Бири адамдар ылдыйга салат экен деп атат дедим. Бири бияка салат экен. Сиздин дейт ишиңиз болбосун, каяка салсам, жер меники дейт. А бул жерде зелен эме ушунчалык эме бар эле, дарактар кыйылып таштаган. Десем, дуалдан биягы гараждын, биздин гараждар турган забордон биягына мен каалаганымды кылам деп жооп берди. Бирок ал жерде бул ошол урум
Эми биздин мусулманчылыкка урматка да жатпайт. Мен чоң энеси, тайнеси менен тең аял элем. Мээлдеп анан чекеге туруп калдым. Бирок архитектура өзүнүн позициясын окуп берди, мэрия өзүнүкүн окуп берди. Бул жерде эч нерсени мен түшүнгөнүм жок. Бири-бирине шылташып. Анан акырында айттым, баягы эле биздин коррупция. Болуп эле келе жаткан коррупция. Эме журналисттер ошол биздин даттануубузду жеткизгилечи бир жерге. Эми президентке кат жөнөткөн келдиби, жооп келбедиби? Эми шаарда 14 этаж али үй түшө элек эле. Ошону биздин эмебизди карап бергиле. Биз өзүбүз эми бир бутубуз аракта, бир бутум биякта турат. Мен неберелерим үчүн, келечекте балдар үчүн. Мына шаар боюнча салынып аткан үйлөрдүн жалптарын угуп атабыз, баардыгыбыз эле. Эми баарыбыз эле бир эмени кайталай бербейлик, биздин эмебизди жеткизген жерге. Ошолдон карап бергиле балдар. Сурайм силерден. Ошол эле үй да. Мисалы, жөнөкөй мугалиминде ошол эле квартирам бар да. Мисалы, бир нерсе болсо, ал квартира үйдүн салса, аралыгы между үйдүн аралыгы канча метр болуш керек? Эч биздики 20 метрге жетпейт, 15 эле метр. Крыша над головой деген ошо квартира эле да. Анан кийин бир нерсе болсо, бузулса, бир нерсе болсо, мага ким үй алып берет да, ошондой кепилдик барбы, жокпу деген сыяктуу болуп атат да. Анан ошону суранып да, ошол. Урматтуу бүгүнкү прессанын катышуучулары, ошондой эле мына Массалиев көчөсүнүн 98-үйүнүн тургундарынын жактоочусу катары мен айтып кетейин. Бул иштер менен кайрылган боюнча биз президенттен баштап мэрияга дери, даже Ош шаардык прокуратурасына дери кайрылганбыз. Кайрылганыбыздын жообу бүгүнкү күнгө дери жок. Себеби дегенде биз айтканда мэриядан бизге звонок кылып, жителдер сиз эле карайбыз, келиңиз дегенде мен барбай койгом, жителдер аркылуу карагыла деп. Жителдер менен келип каралган бул. Келип каралганда ошол жерде урматтуу журналисттер, сиздер менен эле чогуу иштешкен ЛТРдин журналисти Өмүрзак деген барган. 1 ай болду тартканына. Ошол жердин ар бирин көйгөнүн тарткан. Бирок Өмүрзак 2-3 жолу ЛТРдин немесине биздин эфирге чыгар деп бергенде бүгүнкү күнгө дери ошо ЛТРдин башчылары тарабынан кысылып бүгүнкү күндө дери бул жителдердин ошол күнкү тартып алган эфирдегилери жок. Значит, бул деген журналисттер бийликтин 3-чү бутагы болуп алып, силер өзүңөр сатылып атасыңар деген сөз болот. Мен ошону түздөн түз айтып коеюн деген сөздү айтып атам. Бул баштай турган болсок, бул ак буранын жээгинде азыркы Ош шаардык налоговый инспекциянын жанында 98-үй. Бул үй объект, государственный объект болуп салынган Союз убагында. Себеби дегенде бул Ленин площадь менен обл. Администрация азыркы мэрия чогуу турат. Ал жерде кандайдыр чоң мероприятиялар болгондо, президент келгенде, министр ким келгенде, охрана менен келгенде, ошол биздин ушулардын жашаган үйүнүн үстүндө 9 отдел СМБ собурлар чыгып алып, бинокль менен, снайпер менен туруп, ошол жерден карап турушат. Ушуну айтпай кеттиңиздер. Мен бүт изучать эттим да, ушундай үй экен, объект берилген үй. Андан сырткары бул үйдүн жанынан 38 метрде, 30 метрде жалган айтышып атат. Акбура менен неменин ортолугунда, мына мен кече күнү барып Домкомдо кызыл китебин алып келдим. Ушул жерде түздөн түз айтылып турат. Мына жителдердин, сиздердин укугуңуздар бар экен, мына үйдөчү. Даже территорияңарга бирөө келип магазин салып, бир нерсе салса да, ошодон аренда алганга акыңар бар экен. Домкомдор. Ошонун негизинде силер мусоруңарды башка иштерге кылсаңар болот экен. Андан сырткары ошол жерге салганда 200 метр аралыкка салыш керек экен. А 200 метр болгондо Акбурага кирип кетип атат бул 98-үй. Кантип анан кийин ал жерден беракка чыгып калышат. Буларды келип биринчи ал жерге байня салган экен. Байня баштаганда кедровый бочкасы менен болбойт деген экен. А болуптур, эми Фрунзе магазин салабыз деп. Сала берсин. Но не так же 14 этаж салган болсо 5 этаж үйдүн элестетсеңиздер урматтуу, азыр 14 этаждын үстүнө еще кафе салып коюп атышат. Ошо менен 15 болуп бүтүп атат. 15 метр ылдый казып түшүш керек. 15 метр ылдый казып түшкөндө Сесимлагийский жактан каяка барат? Жер титирөө болсо, Ошту билесиздер. Өтө жакынбыз, постоянно жер титиреп турат бизде. Жок дегенде бир күндө 2 балл, 3 балл обязательно бизде МЧСтен уже сообщение келип туруп атпайбы? Анан көлөккө түшөт. Мына Зайнабидиновада күндө барып атасыздар, өзүдөрү көрүп атасыздар. Зайнабидиновдагы жителдер эмне деп атат? Бизге айтпай салып кой, уже үйлөрү паңдап, обойлору түшүп, эртеге туберкулез болуп ооруп калса ошол жерде жителдер 38-98-үйдө бир айыл бар.
Bizди кыргызча айтканда бир айылдын жителдери бар. Айылдын жителдери деген бир айылда канча адам жашайт? Ошондо бир коробкада жашап атса, еще бул коробкада жашаган адамдарды келип укугун тебелеп аткан болсо болбойт да. Мына берилген жазылган арыздарыбызга бүгүнкү күндөрдө жооп жок. Бул түздөн түз президентке жазылган. Президенттин өзүнүн президенттик башкаруу кол астында жашап, иштеп жаткан кызматкерлер биздин да президентти бүгүнкү күндө алдап атат. Президентти президентти эл шайлаган. Мына шуну түздөн түз көрсөтүңүздөр. Мына ушул элдер президентти шайлаган. Президент элдин ишин кылыш керек. Ошон үчүн президенттик шайлоого да барганбыз. Президентти биз шайлаганбыз. Ушул элдер шайлаган. Эл жок болсо ким президент болот? Ким премьер-министр болот мисалы үчүн? Ошон үчүн мен дагы айтып коеюн, как жителдердин жактоочусу катары ушулардын кайгабы неме болуп аткан иши түздөн түз жетиш керек. Ошондуктан урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Ош шаарынын Массалиев көчөсүнүн 98-үйүнүн тургундарынын атынан жактоочусу катары мен сизге да түздөн түз кайрылып кетем. Сиздин намыңызга Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун намына СМБнын башкы Камчыбек Ташиевке, андан сырткары Ош шаарынын мэрине, Ош шаар прокуратурасында кайрылганбыз. Бүгүнкү күнгө дейин жооп жок. Сиздин кылып аткан кызматыңыздын барлыгы сиздин көлөкөңүзгө жамынып алып, бул жерди бүгүнкү күндө башка бирлерге өткөрүп жиберишкен. Өздөрүнө противоречитетип, мынандай документтерди алып келип атат. Биз жооп берген эмеспиздер. Ошол жооп бергендердин алдын ала уже бирден ушул иликтеп текшерип, атайын өзүңүздүн кол астыңызда иштеген ушул службалар текшере турган шотный палаталарды, башка текшере турган адамдар текшерип туруп, жыйынтыгы менен ким ушуларга күнөө болгон болсо, ошолордун үстүнө кылмыш козгоо менен ошолордун тагдырын мыйзам чегинде чечип беришиңиздерди суранат элем мен. Мынандай жителдер, бечаралар каяка барып жашайт? 5-тен 6-дан баласы бар. Кече күнү мен ошол жерге барып көрсөм, 10-15 бала ойлоп жүрөт. Ошол жерде пилта көтөрүп атып, ошо балдарды алып кеткенде келип пилта келтирип машинелерге түштү. Машина развалины болуп жатып калды. Ишенбесеңер сурагыла. Мына ошону бүт баягы мен айтып кеткен жогорудагы журналист барып тартып келген. Эмне үчүн бир айдан бери сактап жүрөт? Эмне жумуртка басып жатабыз биз тартып алган нерсе. Көрсөтүш керек. Мына сиздерди да бүгүн мен көргүм келет. Бүгүн саат канчада бересиз? Бүгүн берип, ушуну түздөн түз биздин кайгыбызды жеткиришиңиз керек. Мен мага окшогон жактоочу Садыр Нуркожоевди жактап бүгүнкү күндө президентке жеткирди. Мен ушул элдердин атынан жеткирип атам. Как жактоочусулар катары. Капа болбойсуңар, мен каттуу айтсам, туура түшүнөсүздөр, бул жетиш керек. Эмне үчүн элдин кайгайы ушинтип барып биз жок боло беришибиз керек. Сиз юрист катары айтып атасызбы же ошол жерде мен юрист катары ушулардын жактоочусу катары айтып атам. Ушулар мени азыр нанимать этип алышкан. Ошо имарат стиль ЖЧКсы анык түрдө сиздерге 14 кабаттан турган көп кабаттуу үй курабыз деп көрсөтүлгөнбү? Же ал жерде бир бала бакчабы, же башка нерсе куруу боюнча, же пока азыр кайсындай курулуш кура турганын толук аныктык эмеспи? Ал жерде кайрылган 14 кабаттуу турак үй куруу өздөрүнүн ошондой ою менен бизге кайрылган. Анысы туура эле. Бирок ошол нерсе ошо комиссияда каралып, жыйынтыгында ошондой чечип кабыл алынган. Негизи ал жерге үй курууга болобу анткени? Эми ошону түшүндүрүп берейин. Бул ал жерде бүт өкмөттүн ошол жанагы курулуш эрежелери деп атпайлыбы? Ошол жерге баардык нормаларга туура келсе, бул жерде башкы план, Ош шаарынын ген планы өзүңүздөр билесиздер 2016-жылы бекитилген. Бүгүнкү күндө деталдык пландоо долбоору борборлук бөлүгү иштелип атат. Ошол ген планда каралдыбы? Биз ал ген планда каралган жерге, ПДПда каралган жерге, ошол көп кабаттуу үй каралган жерге ал ошол кызыктар тарап инвестор бул жерге ошол көп кабаттуу үй курам деп бизге кайрылган болсо, баардык ошо ген планда каралган болсо, деталдык пландоо долбоордо каралган болсо, баардык ошол курулуш нормалары сакталган болсо, талаптар туура келген болсо, аны биз отказ кыла албайбыз. Биз ага уже бергенге милдеттүүбүз. Эки жакты карашыбыз керек да. Жеке менчик жери болсо, эмне үчүн биз жооп эртең эмне деп жооп беребиз? Эмнеге жеке менчик жери болсо, нормага туура келсе, эмнеге силер рухсат бербедиңер десе, эмне деп жооп беребиз? Негизи эки жакты караш керек да. Но бир үйдүн аралыгы канча метр болуш керек? Берги дом мененби? Эгерде эки дом турса, ошо айнеги болсо, ошо
каптал жакты айнеки болсо 14 метр болуш керек. Эгер капталда айнек жок болсо 6 метр болот. Ошондой норма бар. Поэтому анан бериги күн тийиш тебесин карап коет. Ошо инсоляционный норма деп коет. Эл койгон талапты ар бирин карап чыгабыз. Ар бир талабыга жооп беребиз. Эгерде туура келбесе, о сиздики туура, архитектураныкы же бажарыныкы туура эмес деп туруп биз жооп беребиз ар бириге. Ар бир коюлган талабыга жооп беребиз биз.